Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрүнө салам, сиздер менен кайрадан амандашып жатканыма кубанычтамын. Индия кинолорун бардыңыздар эле бала чактан бери сүйүп көрсөңүздөр керек экен. Дал ушул кино сүйүүчүлөрү үчүн сонун жаңылык десек болот. Анткени Индиядан келген KG Wood Productions'тын продюсери, режиссеру эми Кыргызстанда кыргыздын актерлору менен биргеликте кино тартууну пландап жаткан экен. Ал эми бүгүнкү кечеге албетте бардык биздин кыргыздын актерлору, мыкты актерлор, чыгармачыл инсандар дагы чакырылган. Демек кызыктын баары алдыда, бизден алыстабаңыздар. Индия бии менен башталды. Андан соң киностудиянын продюсери Хаджит Синхе сөз берилди. KG Wood Production'дын продюсери, режиссеру десек болот. Саламатсызбы? Здравствуйте. Орусча сүйлөйт экен, анда орусча сүйлөшөлүк, а? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из Индии, да, приехали к нам? Я из Индии, но я живу в Кыргызстане. Я живу в Бишкеке уже 6 лет. Да. Вы, получается, продюсер и режиссер? Верно. До этого вы снимали фильмы у нас в Кыргызстане? Я в Кыргызстане снимал в 2017 году. Это был наш первый клип для Times Music компании. Это очень масштабная компания в Индии, очень большая компания. Мы уже снимали здесь клип первый. А через этого клип пошел у нас очень хорошая реклама в Индии про Кыргызстан, потому что полностью локация клип был это Кыргызстан. И самые красивые места был, например, это у нас был Исикул, были еще площади, Бишкек снимали, Аларча снимали, то у нас получили очень, да. Мы показали здесь, горы показали, я даже помню, прошлый год, даже вот до пандемии мы снимали Мисс Индия 2019, у нас прилетела из Индии, мы тоже снимали здесь 2 клипы, ну, с это 2 клипа мы 2 дня мы показали одно время на 2 погода. Мы снимали на Аларча, то уже показали как холод, и когда город снимали, то уже как тепло. То наши вот это ребята, коллеги из Индии, они были просто в шоке. Поэтому вот этот момент надо всегда использовать. Я очень рад, мне очень нравится Кыргызстан, я живу здесь, и у нас дальше много планов. Сценарий про фильмы и Netflix. Мы хотим пригласить Netflix, чтобы у нас были официальные. Вот мы для этого сейчас уже собираемся. Теперь, получается, вы будете снимать у нас в Кыргызстане и кыргызскими актерами, да, получается? Верно. Я прошлый год снимал «Ужастик», это кино. Ну, мы хотели тоже дать Netflix, сейчас у нас разговор идет, и там немножко сцены есть, которые должны добавлять мы туда. И я думаю, скоро мы ему тоже отдадим на или Netflix, или на Amazon. Кандай жүрөсүз? Жакшы, Кудайга деп. Денсаулыктарыңыз жакшы эле? Жакшы эле. Кичине давление болуп атам дегенде. Отасы байкалып турат. Бүгүнкү кече жөнүндө айтып кетсеңиз, анан буга чейин айтып калдыңыз өйдө деле мага. Индиянын киносуна тартылганмын деп, ошол тууралуу. Ошол Тони деген азыркы режиссер, продюсер жүрбөйбү, индус жигит. Ошол жигит былтыр Замир Жасасын уулу экөө чакырып калды киного. Ушундай бир кичинекей роль бар, ошону ойноп бериңиз деп. Эмне роль десем, ушундай индийский армиянын генералы, короче, деп. Анан мен ойной аламбы, мен индус фильм билбейм деди, ошентсем, жок, орусча деди. Анан кийин өзүбүз индийский которобуз индустардын тилине. А мейли, хорошо. Деп анан бардым, текстти берди, анан орусча ойноп бердим. Анан ошондон кийин эле Тони айтып калган, ушундай мен Аскар Байке деп жакшы сүйлөйт орусчада, кыргызча анча-мынча, анан ушундай чоң проект кылабыз, Кудай буйрса жакында ушу кыргыз эме Индия, Кыргызстан, анан Американы кошконго аракет кылып атабыз. Эми ошол жака жол ачып атабыз деп, бүгүнкү майрам ошол экен. Мен деле түшүнбөй эле келгем. Анан Кудай буйрса жаман эмес да, кыргыздын актерлору Индиянын башка Европадан кинолоруна биргеликте тартып атса жаман эмес деп ойлойм. Ошол жакшы, ийгилик каалайм баарына. Биздин татынакай сусул Алиша эжекебиз да келип калыптыр. Алиша эже бардыгы эле кыздарга окшоп, сиз деле кичинекей чагыңызда Индиянын кинолорун көрүп, бийлеп чоңойсоңуз керек. Албетте, анткени мен апам өскөн ушу Индия киносун көрүп,
мен өскөм мисалы жанакы Зита Гита киносун эле баарыбыз көргөн окшойбуз. Конечно, ошондойлордун ырлагын коюп алып, башыбызга ар кайсы нерсени чаптап алып, бийлеп, ушинтип эле жүрчүк. Биз сизди буга чейин кыргыз кинолорунан тышкары казактардын дагы тасмаларынан көрүп жүргөнбүз. Ал эми Индия тасмасына тартылуу оюңузда, планыңызда барбы? Албетте, негизиле мен аябай ушу Кыргызстан менен жана башка улуттогу проекттерди аябай колдогум келет. Колдойм негизиле. Бул мен үчүн абдан чоң максат. Ошо негизиле Кытай болобу, Индия болобу, ушул проекттерди тартылып, көбүрөөк мындай масштабка чыксак жакшы болот деп ойлойм да. Саламатсызбы, Дайыр байкем? Кечеге келип калыптырсыз. Келип калдык. Кино жаатында өзүңүздү сынап көрөйүн деп атасызбы, же конок катары эле чакырылдыңызбы? Негизи эле мында шоу бизнес жүргөндө ар тараптуу достор менен дос күтөсүн. Бул жакта дагы ушул фильмдер тарткан продюсер досум бар. Ошол чакырып келип олтурам. Аябай чоң иш баштап атышыптыр. Ошого ийгилик каалап коеюн деп келип олтурам. Бирок өзүм кино тартылган аябай чоң кыялым бар. Чоң бир жакшы бир фильмге главный герой болсомбу деп өзүм короткометражкадан сынап көрдүм. Элге аябай жакты. Жакшы аткарат экенсиң дейт. Анан мага да аябай көп жазышат да. Сен да мыкты актер чыгат, эмне кино тартылбайсың деп. Режиссерлор көрбөй атат, же көргүсү келбей атат. Байкабай атышат. Атайлап атышат. Андан ошого Кудай буйруса, жакшы сценарий менен кимдир бирөө предлагать этсе сөз түрү тартылам. Биздин эң сулуу ажарлуу Татынакай Чолпон эжекебиз да бүгүн келип калыптыр, конок болуп. Саламатсызбы? Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Жакшы жүрөсүзбү? Баардыгы жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат. Өзүңөр жакшысыңарбы? Ооба. Буга чейин байкап жүрчү элек, Instagram баракчаңыздан дагы чыгыш бейин билип калчусуз, Эми Индия киносуна тартылуу оюңузда барбы? Негизи эле кино индустриясы мен үчүн мындай жакын нерсе да, өзүм ошону аябай жакшы көрөм, самайм. Бирок азыркы учурда менин андай опытым жок тилекке каршы. Бирок өзүмдү ошол тарапта дагы бир сынап аткарып көргүм келет эле. Саламатчылык. Сизди карайм, жакпы? Саламатчылык. Жакшы жүрөсүзбү? Шүгүр, баардыгы жакшы. Чоң рахмат, өзүңүздөр. Жакшы. Бүгүнкү кечеге келип калыптырсыз. Кино жаатында өзүңүздү сынап көрөйүн деген оюңуз барбы? Бала чагымдан бери ушу киного алектенип жүргөм, кыялданып жүргөнүм, бул эми чоң бир мындай актерлордун бири болсомбу деп ушинтип жүргөн болчумун. Ошондуктан блогер тарапка өтүп кеткенмин. Демек сизди жакын арада жеке эле Instagram баракчаңызда вайндардан эмес эле кинодон да байкап көрүп калышыбыз мүмкүн, Кудай буйрса, эми азыр вайн немелер менен бир аз чоңой улгайып калгандыктан жаш муунга алына берип атам. Өзүм болсо ошо кино, YouTube тарапка өткөнгө аракет кылайын деп атам. Балким бул жерге да калып калаттыр. Бир Индиянын киносуна түшүп калсам, тайнем менен энем көрүп жыргамайт да, мындайча. Ырдаганды билбейбиз, бийлегенди билбейбиз алардай, бирок аракет кылабыз андай эле. Улгайып калдым деп калдыңыз. Качан үйлөнөсүз? Кудай буйрса эми бир аз андай суроолорго биз билбейбиз жоопту деп кой. Эми Кудайдын берген көрөбүз да, бир күн болбосо бир күн балким сизде болгон жашнакай бир кыз бир жерде күтүп отурат, анан баш кошуп алам. Бүгүн ушул жакта жеке эле кыргыздын актерлору эмес, Индиянын актерлору дагы жүрөт. Индиянкага үйлөнөт белеңиз? Байкадым, тет жерде бир жаман татакка бир бар экен деп койсуң. Узун экен алда. Албетте, эмнеге улуттун жаман жери жок. Мен муну эң жакшы билем, ошондуктан эмнегедир кыргызча сүйлөсө болду. Ислам динин алса. Кыргызстандагы сценарист, режиссерлордун катарын толуктаган Замир Жашосун уулу. Саламатсызбы? Саламатчылык.
угуп жүрөбүз. Сиз ушу KG Food менен биргеликте көптөгөн клиптерди, тасмалар тартып жүрөт экенсиздер. Алдыга койгон максаттар кандай дегеле? Алдыга болгон максаттар ушул KG Food менен эле биргеликте кыргыздын киносун, клиптерин Кыргызстандын эле рыногуна эмес, дүйнөлүк деңгээлде, Болливудка ошол дүйнөлүк деңгээлге чыгарабыз деген пландар бар алдыбызда. Демек, биздин кыргыз актерлору, биздин Кыргызстанды, Болливудта дагы биздин кыргыз актерлорун таанып калышат экен да, Буйруса. Кинолорун көргөнсүз да, бала чактан бери. Ооба, Гита-Житадан баштап келем бүгүнкү күнгө чейин. Тартылгыңыз келеби? Негизи индус коллегалар менен иштешким келет. Алар менен мындай опыт алмашып иштешким келет. Индия бийи менен башталган кече мына минтип кыргыз бийинин коштоосунда аяктады.